Бекназарга өчөшүп, бири менен бир айыл ичи. Эмне болгонун мен билбейм да, мен аралашпадым. Шлангысы жабышып калды. Капташты дагы башында ичке көлүктөр менен тор менен тосуп коюптур, анан аны дагы малды тейлеп кетип эле. Мен автокойго да айттым, каптаж болсо эле чогултуп беребиз деп жүргөн улакчы балдар. Каптаж бүткөндөн кийин билбейм, суудун даамы начар деп башташты да. Бул мен баса айтып кете алам, бул шылтоо. Жана талаптарына жооп бербей аткандыгы, жанагы жакта туура эмес салынгандыгы боюнча силер өзүңөр көзөмөлдөп турганбы мына карап? Сен көзөмөлдөп турганбыз, просто баягы бизде андай эме жок да. Мынакей эл менен биз жоопкерчиликти алганбыз, элден акча каражатын жыйнап беребиз деп өкмөт өз жоопкерчиликти алган. Бирок тилекке каршы жыйнап аткара албай. Көрүнөт мына эң чоң каталык ашып ошол жерден болуп атпайбы? Бизде баягы мындайдан коркунучтуу болгондо действительно. Шар болду, келе колду давай кыргызча болуп кетти. Баягы сиздин азыр акчаңызды албай аткан эң бир чоң себеп ошол эмеспи? Ошол ошибкамда ошол болуп калды туура. Анан бизди ойбойлуп алып барып келишим түзүп койгондо. Бек канча доля алган? Жок доля алган эмес. Айыл өкмөт канча алган эмес эч кимис. Короче, сен эмне кыласың бияга? Кандай кылабыз? Бир сыңдырым кара сала берди. Ошону бере албайсың. Кагазга жок десеңиз. Билтеген бир айыл мен иштетип алып акчамды бербей жатат, алдап атат деп бул баягы жабырлануучу тарап ушинтип айтып атат да. Анан Милицияга жаздым, акимге кирдим, губернаторго кайдым, айыл өкмөткө ай сайын кат жазам, бир жооп жок. Ошол таза сунап келип кошуп беребиз дагы, элдер чогулуп берет, андан кийинкисин беребиз. Нарын облусунун Ак-Талаа району Көгөй айылы. Бул айылга келгенибиздин себеби Капташ 2021-жылы курулуп, айылга 9 километр суу тартылып барган. Сууну алай суу тарткан, бирок бүгүнкү күндө бир айылдан аласамын деп доолап жүргөн чагы. Ал эмне болгондо алдыңкы мүнөттөрдө көрсөтүп берейин. Ушул жерге тандап куруп бердим. Ушундай эле, ушул каптаж ушундай эле. Кийин цементтер куюлду. Ушундай эле нерсе куюлуп бүткөндөн кийин анан так меники шаардан келген сантехниктер заманбап кылып тетиги крышканы жапканда воздухомер деген болот, коюп коюптур. Себеби бул 4 километрге үстүнү жапканда воздух кирбесе, шланг кабышып калат экен, асты тартып кетет экен деп коет экен. Ошондой кылып берип кеткенбиз, көмөлөк болчу. Анан ошол алардын причинасыбы билбей же атайын кылганбы, ылдый жактан 500 метр жерди шлангыны кабыштырып алдылар. Шлангыны кабыштыргандан кийин бул качество начар экен, бул туура эмес экен, бул начар экен дешти. Анан келдим да шлангыны жасап, анан сантехнигинен ушундай кылып жаап алган окшойсуз десем, ал киши деле моюнуна эч ким албайт дем. Албады. Анан спикер болсом Бекназар Абдулласов мен ушул акчаны берем деп расписке жазып берди, жасап бердим. Берип бүткөндөн кийин дагы акча созула берди, бербейт. 50 миң, 100 миң берип жүрүп. Анан мен көмгөнгө уруксат бербей койдум, көмбөгүлө мен шлангыны алып кетем деп. Анан кеч күз ноябрда уже суу тоңуп калды. Көмүлбөгөн айынан тоңуп калды. Анан тоңуп калганда спикер мага чалды. Ушундай суу тоңуп калыптыр дегенде мен конференция вызов кылдым. Ошол жерде мен айттым, мен келейин, барайын, жибитип берем, артымдан көмүп кеткиле. Элем суусуз калды десем, жок келбеңиз. Бизде каражат жок. Апрелде келиңиз, агача келбеңиз деп. 2022 апрелде келдим дагы. Келсем, уже айыл өкмөт иштен кетиптир. Эркин Сатаров. Алмаз Абдуллаев болуп аткан экен, бирок официально боло элек экен. Анан мен ушуну тоңгон жерлерине жарларды кетирип жасайын деп жүрсөм, мага эч кандай комната бербедилер жана жерден. Жана айтып келдим го, жок, биздин айылга келсеңиз болбойт, бизге болбойт экен. Сиз башка жака жатып иштең дегенден Ак-Талаага гостиницада иштеп келип 10 күн жүрүп сууну кошуп бердим. Сууну кошуп бүтөйүн деп калганда Алмаз Абдуллаев чогулуш кылды. Бардык, барсак, эми бул жерде эмне болду? Элдин талабы каптажың начар болуп калыптыр деди. Могул, Могул. Эмнеси начар болуп? Bundan başka anda могул фундаменттер куюла эле келе, чындыгында. Анан стойкалары бир аз ичкере келе. Алмаз Абдуллаев айтты, мен нарындан адис алып келип берем. Ошо кишилер айткандай могуну кайра башынан куруп берсең, мен акчаңды элден жыйнап берем деди. Кыскасы 400 миң сомду кетирип ушуну жасап бүттүм. Бүткөндөн кийин Алмаз Абдуллаев айтты, Муса эми эл бир жума суу ичсин, анан чогултуп баштайм деди. Ошондон бери ушундай маселелер бүтпөйт. Азыркы айыл өкмөтү эмне дейт? Эми монтип атат азыркы күндө айыл өкмөт. Муса, мен элдин суун жаба албайм, тиги сууду казып атам, элден акча чогулбай атат. Болду. Бербейм эмес, беребиз.
бирок элде шарт жок болуп атат деп эле жүрөт. 200 бүгүнкү күндө 200 түтүн өзү айткан 200 түтүн акча чогулту элек экен. Ошол менен жүрөм. Токтотуп азыр акимге бардым, акимге барып астынан өттүк. Айыл өкмөт чалса калбады, жумушуна келсек ордунда жок. Бүгүн 26 май 2025 жылы сууду жаап, пломбу басып кетейин деп ушул жерге келдим. Анан сиздерди чакырганым ушудан, ушундай маселе болуп атат. Бардык жумушта анын үстүндө бул 10 миллионго чамалаган жумуш болду. Смета деген болуш керек эле. План деген болуш керек эле. Аны тияк учреждение этип бекитип берип, андан кийин анан мындай иштер болуш керек эле да. Анан эмнеге мындай шар болду, келе колду давай кыргызча болуп кетти. Баа сиздин азыр акчаңызды албай аткан эң бир чоң себеп ошол эмеспи? Ошол ошибкамда ошол болуп калды туура. Менин келишимге эле жөн эле берет го, канча жылдан бери сууга жакшы чечпей атты, жөн эле берет го деген ойдо чыгара калдым да. Буга чейин эмне иш кылдыңыз эле? Буга чейин ушул сыяктуу жумуштар болду беле? Буга чейин өзүм айылыма суу чыгарганмын, азыр ошо сууду камсыз кылып атам. Милицияга жаздым, акимге кирдим, губернаторго кайдым, айыл өкмөткө ай сайын кат жазам, бир жооп жок. Көгөй айылында буга чейин эле суу болгон, бирок айылга толук кандуу жетпегендер улам ушул капташты куруп, суу тартып баруу инициативасы эл тарабынан көтөрүлгөн. Бирок айыл өкмөттүн бюджети ага жол бербегендиктен эл өзү акча чогултуп, ушул маселени чечип алалы деген жакшы тилек, жакшы ойлору болгон. Бул капташтын максаты суу жогору жактан келет, ушул жактан толот жана тазаланып, бул колодецке кирип, андан ары ошо айылга кетип турат. Бүгүнкү күнгө чейин ушул кызматты аткарып келет. Ал ортодо ошо ишкер менен айылдын элдин ортосунда пикирге келишпестиктер жаралган. Себеп дегенде бул капташтын курулгандагы сапаты боюнча, суунун жана түтүктөрүнүн сапаты боюнча көп маселелер жаралган. Ошондон улам дагы акчанын жартылайы чогулбай калганындагы бирден бир себеп болууда деп айыл эли айтып келет. Элден наразычылык болуп жатат, Муса байкенин жасаган жумуштарына деген сөздөр бар да. Анан ушул боюнча сиз эмне дейсиз? Негизи жумуш кандай башталды? Могул жактан эл чогулуп сүйлөшүлгөндө кандай сүйлөшүлдү эле? Анан жыйынтыгында кандай болуп калды? Ушуну айтсаңыз. Ошо суу баштаганда ошо Муса Жанжаков байке, Муса байке элге чогулуш кылган. Ушундай сиздердин айылыңыздарга суу алып келип берем Оралбастан. Анын касканын деле Муса байке билет, демирчилер кастырып берди. Демирчилер кастырып берди. Муса байке ошонун шлангисин жаткызып, шлангисин алып келип көмүп ошону жасап бермек да. Бирок көмүл эмес. Көмүп эмес, көмгөнү жок, шлангисин жаткызып берип, капташын жасап бермек. Резервга сууну коюп бермек. Кылды? Ошону кылды, бирок Муса байкенин башында айтканы башкача болчу, элдин азыр ошо акча бербей аткан эмес ошол болуп атат да. Эмне деп айтты? Башында мен корейский метод менен кылам деген. Ал корейский метод эмне ал? Корейский метод деп мен жана да айткан эмесмин. Мен биздин айылда кийин жана айттым, тупкаттын эркин биздин айыл башчыга чалып, силерде бир корейский келип чыгарып бердиби? Муса байке ушундай сунуштап атат. Ошо корейский кылгандай силер ошол адистерсиңер, келип каптаж куруп бересиңер дегенде макул деген. Мен ал жерде айтканмын, корейстер келип куруп берди бизге, корейский куруп берди. Ошол адистерди алып келип курдурам деген. Анан аны буруп кетти эле, сен корейский курам дегенсиң, мен корейский кандай экенин өзүм билбейм да. Анан ошол жерден эле буруп кетти элдин бир наразычылыгы. Маалымат. Анан Эркин ошону чалган, Эркин мен келсем, мен жок эле, мен келсем Муса байке ошол айыл өкмөттүн номерин бериң деди, спикердин номерин бериң деди, чалып, ооба, тияка чалып, жакшы ичип атабы деп Эркин сүйлөшкөн. Тактаган. Мен тактадым деп, кайсы айыл өкмөт деп жазып алган. Анан ошол каптажды жасап берген ошол биздин айылдын спикери, дагы деле ошол суудун башчысы болуп отурат. Спикер биздин айылда. Ошол келип каптаж жасап берди да. Корейский метод эмес, корейцтер салды. Корейстер көргөзгөндөй салды. Корейский метод эмес. Корейский келип салып берген. Элдин түшүнбөстүгү бул бир болдубу? Экинчи. Биринчисин айтыңыз. Элдин түшүнбөстүгү эмес, эми ал жерде ошентип айткансыз да сиз. Корейский метод менен куруп берем. Километр сайын колодецтер коюлат, ошо эмеден бери 10 колодец коюлат. Канча колодец коюлат? Биз биринчиде бир эле колодец койдук. Башында коюлган эмес, эчтеке. Коюлган эмес. Себеп мен жана башында айткандай, кийин нарынан келген адис тастыктады, сенин адис сантехниктериң заманбап кылып салыптыр деди. Бул өтө заманбапты, ел кабышып калды деп атам го, 500 метр жер, 500 метр. Жана мен жапканда суу деди го. Ошону кошо жаап алып бир нерсе болгондуктан бул кабышып калды. Бул заманбапка
биздин элге туура келбейт экен, сен колодец коюп бер деп, андан кийинкиде туура айтат. 4-5 жылга колодец коюп бердим, 5 жылга. Коюлду. Кийинкиде коюлду. Азыр эми простой эме өттү. Мурун болсо крайникти жапканда шлангы кабышпаш үчүн воздух тартып туруш керек эле да. А ошону сантехникке көргөзүп айтып кеткенбиз биз. Бирок кийин эмне болду, калышып калды да. Анын тастыктап берди, ал кишинин номери бар, чалсаң ал бала кандай кылды десең. Ошентип шлангысы жабышып калды. Капташты дагы башында ичке көлниктер менен тор менен тос коюп тур, анан аны дагы мал телеп кетип эле. Устан эл ошондон айнырды да. Анан Ошону тура. кийин салдыңыз анда. Биринчи капташ бүткөндө Эмнеге башында эле азыркыдай кылып койгон жоксуз? Азыркыдай турат калды. биздики биздин айылда тозулган эмес да. Менде видеосу да болсо жөнөтөм. Биздин айылда тозулган эмес, мындай эле агып эле жатат, үстүнөн суу ашыгып эле агып турат. Агып турат. Анан ошол балдар менен билбейм да. Балдар ушундай эле болуп турат деп, жок бул жак тос деди десем, тоскондо действительно угольниктер жукарак келип калган, анан тоскондо өздөрүнүн эмгекчилерине акча берип тосуп койгула десем, тоскула десем, сетканы тескери тоспойт да. Тиги чоң клеткасы ылдый, улактар кирип кетет мал. Кичине клеткасы өйдө болуп калыптыр. Анан туура айтат булар капташ ушундай болуп калды дегенде, анан мен бирок ошол жерде Баары бир чем калайсызбы, биринчи сиздин ашып калыңыз. ал ашып кетти, макул. Мындай около, мындай около. Эми ошону айтайын деп атпаймынбы? Ошону эми мен анан айттым, мейли дедим. Келдим. Айыл өкмөт могу жерде чогулуш болду. Автокурда бар эле. Келгиле. 500 000 сом кармап калгыла. Быйыл күз келип калды. Мен эми жасай албайм. 500 000 сом кармап калып калган акчаны бергиле, мен келип туруп жайында чыгарып берем десем, адистер барып эсептеди. Ушу жерден. Суунун адистери барып эсептеп 130 000 сом акча кетет экен, муса ошого дешти. А мен айттым 130 000 эмес, 500 кармап калгыла. Быйыл кыш келип калды. Эмки жыл жасап берем дедимби? Эми кийинки жыл келип жасап бергенден кийин каптажды сүйлөгөн бир да киши жок. Уже суудун даамага өттүлөр. Суудун ылайына өттүлөр. Ал каптаж бүткөндөн кийин каптажды эч ким сүйлөбөй калды да. Баягы каптажды мен автокурга да айттым. Каптаж болсо эле чогултуп беребиз деп жүргөн улакчы балдар каптаж бүткөндөн кийин билбейм, суудун даамы начар деп башташты да. Бул мен баса айтып кете алам, бул шылтоо. Болбосо ошол 500 000 сомду кармап калып, мен калган акчам, могу 500 000 каптаж жасаганда беребиз десе макул болот элем да, мен көмгөнгө да болот эле, суу тоңбойт эле. А булар жок, ошону жасаң. Эмнеге тоң кылып? Мен көндүрбөй коюп атпайм. Шлангымды алып кетем деди. Анан булар үзүп Көнбөй атканданбы? акча өнбөй атканда мен көмбөгө шлангымды алып кетем деди. Анан булар үзүп бергенде үзүп берип алдап туруп, анан бир күн аким жолугуп туруп, Муса, мен ортого түшөйүн, көмдүр деди. Бирок кечирээк болуп калган экен, булар көмүп кетип атканда тоңуп калды да суу. Айтып атпаңыз. Тоңуп калган тура. Ошондой мүчүлүктөргө учурап атып эле анан эл дайый берди да. Булам капташы бузулду, андай шланги жабышты, андай тоңду ушинтип атып. Каптаж бузулбады. Азыркы күндө абал Аны кандай? түшүнбөдүңөр силер. Азыркы күндө абалы суу жакшы эле чыгып атат негизи азырчы. Элдин акты аласам бересем берели деген ой бар. Эл беребиз эле деп атат да. Негизи. Бирок ошондон бери баягы убакытта өтүп кеткенге мынтип неметип калды. Анан жана сиз айтып атпайсызбы жана айылдын жаштары, аны улакчы балдар чогултуп беребиз деп чогултуп бербей койду депчи. Чогултуп беребиз деп сүйлөшкөнбүз, сизге сөз бергенбиз. Бирок сиз тиги нарынга КБДга барып туруп ошончобузду мени токойго алып барып коркутту, суу кыргытам деди, салаңдатты деп жазып берген турбайсызбы? Анан ошонун артынан биз дагы суралып жүрбөдүк бул жактачы. Анан чогултуп бербейт да эч кимчи. Ошондой нерсеге барып аткандан кийинчи. Жок, аттокур Кыскача айтсаңыз ал. анын тура, бирок ага чейин эле силер окудай болгон. Окуя болгон. Бирок ага чейин эле балдар булар мындай болгон. Менин угушумда жана бар эле айтып бербедиби? Мени Абдуллас Бекназар алып келет. Улакчы балдар менен ишти баштайт. Кийин улакчы балдар менен келишпей калат. Мен ал жерде не причем. Бiri менен бири. Анан булар бутка тет дагы мен саясий курман болуп калдым. Бекназарга өчөшүп, бiri менен бири айыл ичи. Эмне болгонун мен билбейм да, мен аралашпадым. Айыл ичинде андай деле нерсе болгон жок негизичи. Болгон бирин өчөшүп мындай эме болгон жок. Ошондо Ошондо эле Бекназар агай деле айыл жаштары деле чогуу туруп эле сүйлөшпөдүк Эмечи, беле. токой болуп деп калкы макул. Мен ошого токой калып барышты эле. Токой деген могу сиздер кирип келатканда Карой айылы деп жазылып тур, кичинекей аңдын жээгинде. Ошол жерде болгон. Аны сөз болгон ошол жерде чогуу. Сөз болгон. Аны биз деген
ошол кездеги өкмөт төрага бизге айтышканда ушинтип Муса байке деген айылдын жаштары менен сүйлөшөм урат депчи. Анан биз чогулуп турдук. Айылдын ичинде элечи. Кечиндеби, күндүзбү? Кечинде. Бизге кечинде 6-7лерди айтты. Ким айтты силерге? Ошол айыл өкмөт төрагаларчы. Ошол убакта. Анан кечинде чогулуп туруп эле баягы кеч болуп кетти. Бул кишилер айылдын ичиндеги мындай кылдый кеткен краниктер бар экен. Муса байке ошолорду которуп берем деп алып келиптир краник. Ошолорду которуп жүрүптүр да. Айылда иштеген сантехник байке экөө. Анан биз күтүп отуруп анан ошо айылдын чекеси жагына чыгып туралы деп ошол жерге чыгып турганбыз. Мен өзү 11-де келдим. Айтыңыз. Ошол жерде чыгып турганбыз. Жолуктук, Муса байкени уктук. Муса байке сөзүн айтты. Мен төрага менен тиги өкмөттү айтты. Экөөнө ишенбей калды. Экөө акча чогултуп бере албай калды. Силер жардам бергиле ошо акча чогултканга депчи. Муса байке менен сүйлөштүк. Сөздү бурба. Мейли бүт алан айтайын. Айтыңыз сиз да коюңузчу. Мындай болду да. Муса байкенин 7 миллион 200 көмесин карадык сметасынчы. Сметасын баарын көрдүк. Болуптур, кылыптырбыз. Анан чындыгында ал жерден ошентип сөгүп, сагып деп Муса байке көп сөз менен жазыптыр деп деди негизичи. Уудугачы көп сөз менен жазыптырса, негизи андай сөздөр болгон эмес. Биз айттык, ошол жерде 15 бала болсо керек эле. Улуу байкелер да бар болчу. Капташты келиңиз, өзүңүз жазап бериңиз. Бул киши ошондо да айтты, мейли акчаны алып калып өзүңүз жасата болду депчи. Анан айтышты, биз эмнеге жасайбыз, сиз жасайсыздар депчи. Анан мейли ошо капташты жасап бериңиз. Анан 3 күндүн ичинде мына чыгып туруп акчаңызды чогултуп берели депчи. Ошо ойдон эртеси күнү дагы могу жерде болду. Муса байке сууну жабам мен силер акча бербейт экенсиңер аны муну болуп отуруп. Иште тиги кайра элдер чогулуп алып, Оролбаска барып жана силер барган жерге. Ошол жерге барып Муса байке минтпеңиз, сууну чыгарып бериңиз. Мына монча көпчүлүк эл суранып атабыз системде. Видеого кайрылуу кылып Муса байкеге кайрачы. Ушундай кылды да элдерчи. Кой токтотуп салбасын, суусу жок калбайлы депчи. Биз эгер капташ жасап берсе эле ошентебиз деп жүргөнбүз. Анан 1-2 айдын ичинде биз ошентип уудудан чалды. Силерде ушундай арыз түшкөн силерден депчи. Анан силер оюңуздан айттыңар. Оюбуздан айттык ошондо. Ошондо айыл өкмөт, силерде айыл өкмөт чыгарып ошондо ошол жерге? Мага чалбады, айыл өкмөт сүйүн деген сантехник байке бар, ошого чалды. Чалган деле ал киши алыптыба, ошол жака барамбы деп өң өзгөрүп кетти. Кийин бардык, азыр аттогур кичине сөздү буруп кетти. Барып токтоп түшкөндө эле мен түшүп жерге сызып баштадым. Мондай 5 кетиптир балдар, ушулар союздуку болуп эски анан непрофессионал сантехниктер кылып, ошон үчүн айылдан суу чыкпай атат десем эле бирөөсү турой деди. Биз аны кызыктырбайт, биздин могу бик канча доля алган деди. Жок, доля алган эмес. Айыл өкмөт канча алган эмес эч кимиз. Короче, сен не кыласың биягын? Кандай кылабыз? Биз не сага дегенде ошол жерден мону камерада баарын айтыш неудобно. Ыз чуу чыгып кетти. Ыз чуу чыкканда мен өзүм кетип калдым. Балдар, болду, эртең сүйлөшөбүз деп. Получается, качып эле кетти. Болду деп. Билесиңби, Суан, ушундай агрессивный, не болду? Не? Сен биз 17 миллион карызыбызды бербей жүрөбүз, сен ким болуп калыпсың? Деген сөздөр андан көптөр чыгып кетти. Баягы өзүңөр айтмакчы, милицияга тастабагандан кийин башка айтыштын деле кереги жок. Мен капташ анан шланги жана айткандарыңыз боюнча да. Анан сиз шлангини дагы сертификаты менен алып келем дегенсиз да. Аттокур канча жолу келдиңиз? Мына ошону кайталайм. Мен шлангыны карыз алдым. Анан ишенбесең ошол бала жумуштан айдалып кетти. Унипластан Адилет деген бала. Мага ортого түшүп карыз алып берди. Анан мен карызды төлөй албасам, алар айтты, сен карызды төлөйсүң, биз сертификатын беребиз. Аңгыча бербейбиз деди. Буларга келип түшүндүрсөң, булар аны түшүнбөйт экен да. Акчаны бергиле, мен сертификатын алып келем. Кийин эптеп таап, ал баланын жумуштан кеткенден кийин аны куткардым, сертификатты алып келдим. Азыр турат. Барбы көрсөтөңүз? Кагаздарын жөнөтөйүнчү сага. Азыр тиги машинасы бүт алдым деп айткан, ошондон кийин деле. Жок, мага көрсөтүп атам. Көргөзөм. Мен аны көргөзө алам. Андан сырткары бул жерде маселе болду. Бул 7 миллионго. Мында шлангын салып койлу 7 миллион. Ето дегенде алып келип туруп оценщиктердин оценщиги бар.
Ал жерде экспертиза бар. Ал жерде экспертиза даже 8 миллиондон ылдый кылбай койду. Сен совсем арзан кылыпсың. Биз 8 миллиондон ылдый жаза албайбыз деди. 8 миллионго экспертиза чыккан. Кагаздар бар? Анын кагаздары бүт бар. Айыл өкмөткө жазгам кат. Берем. Бүт кагаздарын жөнөтөм. Айылга суу киргизүү учурунда тагырага 2022 жылы айыл өкмөт болуп турган Эркин Сатаровго кайрылып, эмне себептен келишимди так түзбөй, ишти чала аткаргандыгы боюнча суроо салдык. Ал элдин кызыкчылыгы үчүн ушундай жолго барууга туура келди дейт. Эркин мырза, 2021 жылы, 22 жылы суу кирген экен. Байкача ошол кезде сиз айыл өкмөт болуп туруптурсуз. Анан ошо эмненин негизинде кандай келишимдер болду эле, ашар жол менен болгон экен. Айтып берсеңиз. Ал андан бери канча 3 жыл өтүп кетти окшойт. Ал кезде айыл өкмөт башчы болуп мен ошондо дайындалгам. 2022 жыл болчу как раз. Барганда ошо Тоолок молда айылына барганда эле ошо эң ойчуну көйгөй ошо суу маселеси экен да. Эң таза суу, ичип таза суучу. Анан буга чейин да тото жазылган каттар бар экен, жогорку органдан келген каттар бар экен. Анан ошо көйгөй менен таанышканда ошо 3-чү таза суу экен. Анан ошо 3-чү таза сууну кандай алып эме кылабыз деп ошонун үстүнө иш алып бараткан. Анан ал кезде ошо Абдулас Бекназар деген азыр депутат болду болуш керек. Ошол жигит ушул байкен таап келди да. Алай суу, таза суу дегенчи. Муса деген байкен алып келиптир, ошо салып берет депчи. Анан барып жерин аныктап, анан элдер менен ага чейин сүйлөшкөнбүз. Мен бага көйгөй аныктап аткан кезде элдер менен сүйлөшкөнбүз. Ушундай деп анан чындыгында бул таза суунун эмеси көп да. Сметасычы, акчасы аябай көп болот да. Анан элдердин ошол жактан элдик жыйынтыгына ошо ашардын негизине салалы деп элдерчи. Себебинде мындай алганда ага проектке көп акча кетет экен, андан сырткары жана документациясын жазатканда көп акча кетет экен, бизде андай акча жок. Биз ар бир түтүн 7000 сомдон чыгарып, 7000 сомдон чыгарып, ошол ашар рейтине салабыз деп ушундай болгондо. Ошол элдик жыйын протоколдор бүгүнкү күнгө чейин бар бизде. Ошо элдер өздөрү макулдап протокол ашар негизине салабыз деп. Анан ушул байке келди. Ушул байке келип, ошо таза сууну салып баштады. Анан эми бияктан элдин биринчиден башына жакшы эле берип баштаган. Анан элдин биринчи нааразы болгон себеби ошо. Аны деле мен кийин ошо айылда тургундардан уктум, завышенный цена депчи. Мисалы үчүн бир материалды алып келсе, ошол материал 2 эсе кымбат экен депчи. Андан сырткары да ошо иштеп аткан убакта эметип кетти, чыгарып кеткенден кийин бир айдан өтпөй эле ошо суусу чыгарган суу аварияга учурап калды. Анан эл ошондон айныды да, талапка жооп бербей калды. Биз бербейбиз, талаптарды оңдоп берсин депчи. Анан ошонун негизинен элдерде нааразычылык пайда болуп, ушул акыбалга кептелип атат окшойт да. Ошол кезде бул чынында завышенный цена болуп аткандыгы, жана талаптарына жооп бербей аткандыгы, жанагы жакта туура эмес салынгандыгы боюнча силер өзүңөр көзөмөлдөп турганбы эмне карап? Сен көзөмөлдөп турганбыз, просто бага бизде андай эме жок да. Бизде андай билим жок да, мисалы үчүн водник болуш керек үчүнчү. Анан бул бага мына эле көз менен эле көзөмөлдөп турдук, барып аттык, тамагын берип аттык, айыл болуп, көчө болуп чогулупчу. Анан бага башында жакшы эле салып баштаган. Анан биз эле билбейбиз ба, эл болгондон кийин ошо элдин ичинде сууну түшүнгөндөр бар экен. Ошолор айтып ошондой маселе кылып атты да. Анан ошол завышенный цена болуп калгандан кийин чакырып сурап көрдүңүзбү? Эмне завышенный цена болуп калыптыр, кагазың барбы? Бир жерге алып келсин. Кагаздан көрсөттү, бизге кагаздан көрсөтүп, эмесин сметасын да берди. Анан ошондо жазылыптыр. Анан элдер ошону көрүп анан завышенный цена экендер да. Келишим негизи кандай түзүлдү эле? Акчага түзүлдү эле же ошол мисалы материалдарга мындай болуш керек, мындай качествода болуш керек деп ошондой түзүлдү эле? Жок, андай деле түзүлгөн эмес, просто баа. Эмне себептен андай болгон жоксуздар? Просто баа. Мына эң чоң каталык ашык ошол жерден болуп калат. Бизде баа мындай да, коркуп үркүтүлүп болгон да, действительночу. Коркуп үркүтүлүп болуп, ар качактан чалып, бизде эме жок ба. Запись кылган эмеспиз да. Анан ар кандай жактан чалып, коркуп үркүтүлүп болгон да, ушундай эмне бербей атасыңар депчи. Анан бизде ойбойлоп алып барып келишим түзүп койгон да. Болбой элек нарына салып барып элечи. Ошондо бул алай суу коркутуп атасыздар? Ошо коркутула болгондо бөлөк жактан чалдырыпчы бизгечи. Мисалы чоң органдарданбы? Жок эми баа. Биз мындайбыз, биз тигиндейбиз депчи. Ал кезде баа черный деген тема бар эмеспи? Анан эми бал телефон ал черный эмеспи, чындыгында аябай сүйлөгөн эме экен, анан биз аны алдап бере албайбыз да. Ал телефондон бирөө алса эле коркуп калбайсызбы биз? Негизи айтам да, ошондой болгон да. Келишим кийин түзүлдү, жумуш бүткөндөн кийин. Жумуш бүткөндөн кийин келишим түзүлүп атпайбы? Эмнеге ошо башында эле түзгөн жоксуңар келишим? Айыл өкмөт катарысыздар. Эми башында түзгөндө бул ашар ыкмасы менен болуп аткандан кийин. Ашар ыкмасы болгондон кийин баары контроль керек, баары ирет керек да. Ошо ирет керек. Ашар деп туруп эле айыпталган алып берет. Эми ашар болгондо мен аякта жөн эле мындай эме катары эле кандайсың ба? Көпүрө катары эметтим да, барып контролдоп элдин акчасын тиги мындай кылгыла, тигиндей кылгыла, мына элдер буяка чогултат экенсиздер. Барып карап туралы. Акчаны ким чогултtu эле? Акчаны ошол кезде депутаттар
анан аппарат кызматкерлери жардам берген да, чогултушупчу. Анын отчету кимден алып турдуңуз? Отчету ошо кеңештин төрагасы Бекназар Тембала ошонун Колундабы азыр? ошонун отчету алып турдук да. Ошол кезде жумушту мыйзам чегинде так жок эми бир кеч сап тургула. Мындай болот, андай болбойт. Ашар жол менен болсо да акчаңарды макул чогулткыла, айлык өкмөттүн эмесине. Бирок мыйзам чегинде болсо бул ишкерде биз тактайлы, бул бошту завышенныйсына менен кылып коет деген нерсени ойлоп койгонсуздар. Жок, ал кезде биз мисалы үчүн ошол кезде элдер кыйналып атты, элдер өздөрү талап койду да мага. Талап койду элдер. Элдин талабы азыр деле бар. Биз суу ичели, эртерээк суу ичели, ал жанагынтип эмемен кеткенде проекттер төлөш керек экен, сметасына төлөш керек экен, жанагы уруксат кагаздарына төлөш керек экен, толтур эмелер айтты. Чындыгында карап көрсөң, элдин акчасы жетчү эмес да. Биз ушу 7 миң сом, 10 миң сом менен суу ичип калалы деп атайын чогулуштарды өткөрүп, атайын эмелерди өткөрүп, жана азыркыга чейин протокол турат. Анан биз элдин эле талабын аткарыш үчүн келдик да, биз жумушкачы элдин талабын аткарып беришибиз керек. Бирок аягында ызчуу болуш керек. Эми элдин талабын аткарып бердик биз. Түшүнүктүү, рахмат. Болгон элге эле жакшылык кылдык. Атак эч кандай билбейм. Тура оюңуздар жакшы болгон, бирок бир аз илеттис болуп калган экен да. Ошон үчүн азыр биз чын айтканда сиздин колуңуздан дагы тиги ишкердин колунан дагы бир сындырым кагаз ала албайбыз. Ошондон бере албайсыңар. Кагазыңар жок себеби. Мисалы биз деле мына элди ойлодукчуму? Эл суу Туура, алда маселе жок. 4-5 миң эл суу ичсин деп биз деле ойлодук. Туура. Кыргыз айтып атат го, Эми 3 жылдан бери ичип атышат. Ал түшүнүктүү да. Анан сопул иш болот деп, жабы Мусабек эле рахмат. Ал деле мына келди, чыгарды, ага делечи. Анан жана ортодо жанагындай эмелер пайда болуп кетти, түшүнбөсүптөрчү. Актала районунун акими Жумадила Жапаровго кайрылдык. Себеби ашар жолу менен жумуш башталып жатканда айыл өкмөт менен ишкердин ортосундагы келишимге көңүл буруп, азыркыдай маселе жара албайбы деген суроого токтолуп койгонбу? Же каражатты эл өзү көтөрүп жаткандыктан көңүл сыртында калды беле деген суроону тактап коюу керек болду. Ошол кезде суу карайга кирип жатат деген сизде сөз сүрдүктүңүз да. Анан эмне себептен келгилечи мындай бир мыйзам жактарын карап койгула, эртең маселе болуп, анан бул жактан баарыбызга маселе жаралып, эл менен жаман жакшы айтышып калбайлы. Балким ошол ишкердин да бир ишин текшерип көрөлүчү, балким чындап ишке ашыра албай деп бул жака да суроо коюп коет. Жер маселе болгон. Мен жаңы болсом биз 2022 жыл болсо керек, июнь айларында жумуш башташкан. Бизге где-то сентябрьларда маалымат келген. Сентябрьларда эсептешүү мезгилинде гана кайрылышкан. Сол баягы жумуш башталганын билесиз. Жумуш башталганын билебиз. Бирок эмне жумуш болуп атат, кандай жумуш болуп атат деп. Эмне жумуш болгонун билебиз. Ал жерде 10 километр жерди траншеясын бир демөөрчүлөр бар. Түшүнбөй калдым. Жок, түшүндүм, азыр айтып берейин. Ал жерде жумуш башталарда мындай маселе болду. 10 километр булактан резервуарга сууну кошуш үчүн траншеяны казуу жеке ишкерлер, демөөрчүлөр тарабынан жүргүзүлгөн. Демөөрчүлөр тарабынан аны билебиз. Анан бул Муса менен тигилердин түзгөн договору ошол 10 километр аралыкка турба жаткызып, кошумча турбаны жаткызып, ичиндеги жумуштар менен алып келип, резервуарга куюп берүү гана маселеси болду. Мындай айтканда, иштеп турган таза сууну кошумча баягы суунун дебети жетпей калгандыктан, баягы элге толук кандуу иштеген мезгилде суу жетпей калып, кайрадан электрический болгон, качать этип тартып сууну толтуруп резервуардан кайра берип жүргөн да. Азыркы метод менен алганда такай резервуарда постоянный суу турат да. Ошол маселе гана болгон. А бирок биз карап сураганыбызда эки тараптуу келишим түзүлгөн. Мынакей эл менен биз жоопкерчиликти алганбыз, элден акча каражатын жыйнап беребиз деп туруп өкмөт өзү жоопкерчиликти алган. Бирок тилекке каршы жыйнай албай калды. Сиз кыска суунун жолун дедиңиз э ошондо? Эми анда мыйзамдуу караш керек. Мен азыр өкмөткө чалып айтып коем, бир жумуштун мындай тескери жагына барып албашыбыз керек. Ошондуктан мыйзам менен кетишибиз керек. Азыр мен өкмөткө дайындап айтам, өкмөткө барып жолугуңуздар, коргоо органдары турат ал жерде да. Баары мыйзам менен кетишибиз керек да. Бир тараптуу болбош керек. Чын айтканда суунун сиз жаппай салып өзүңүз чечиңиз. Мен ага эчтеке деп аралаша албайм. Рахмат. Тоголкмолдо айыл өкмөт башчысы Сезбек Мыктыбеков бир айдын ичинде ишкердин карызынан кутула тургандыгын айтты. Анда айыл өкмөттүн планын угалы. Бул айыл өкмөткө сиз келгениңизге жаңы эле болуп тур. Бир жылга жетерээк убакыт экен. Анан суу боюнча маселе, аласа береси боюнча маселе бүткүл Кыргызстанга чейин ушул килтеген бир айыл мен иштетип алып акчамды бербей жатат, алдап атат деп бул баягы жабырлануучу тарап ушинтип айтып атат да. Анан баары бир ошол кездеги айыл өкмөт жергиликтүү кеңештин төрагасы болуп сүйлөшүлүп, эл менен арагөз болуп сүйлөшүлгөндөн кийин макулдашылгандан кийин, бирок баягы акча толук берилбей калган, жумуш аткарылгандан кийинчи. Бирок кайра эле айланып келип туруп бүгүнкү күндө сиз айыл өкмөт болгондон кийин сиз чече турган, сиздин мойнуңузда ишкен да. Анан ошонун бир чечүү жолдору барбы? Бир планыңыз бардыр? Кантип болсун? Туура бар. Бул боюнча мындай
буга чейин эми өзүңүздөр билгендей буга чейин да интервью алып кетишти эле. Бул боюнча эми бул акча тыйыны чындыгында төлөп берүү жактан булактан издеп жатабыз. Бул боюнча мындай болду. Бүгүнкү күндө ушул Жансаков болот тартып берген таза суунун өзү Капташтын келаткан суу туура эмес болуп калган. Азыркы күндө мына өзүңөр да барып келдиңер, суу таза эмес да. Анан азыркы бүгүнкү күндө биз Айыл өкмөттүн муниципалдык ишкананын арты менен ошо муниципалдык ишкана бар да, Айыл өкмөт астынагы. Ошо муниципалдык ишкананын техникалары менен азыр биз нар жактан ошо Бора Албастын экинчи кокусунан таза булактын көзүнөн тартып суу алып келе атабыз. Биз ошо сууну кошобуз, ошо таза сууну алып келип туруп, Жансаков болот Мусанын жасап берген Капташтан келаткан суусун жабабыз дагы. Мынакей эми элдер эми туура түшүнгүлө, туура азыр бүгүнкү күндө ушул бир 200 түтүн калган бере элек. Калгандар бар берип бүтүшкөн, буга чейинкисин алган өзү, мына өзү турат. Ошо бир 2 миллиондой сем эл бересеси калган. Азыр ошол биз алып келаткан Капташтан таза сууну алып келип кошобуз дагы, элдин суусун жабабыз. Эми бергиле дейбиз, калган 200 түтүн ага деле каршы эмес. Эгер таза суу алып келип берсеңер, беребиз деп атат. Ошол таза сууну алып келип кошуп беребиз дагы, элдер чогулуп берет, андан кийинкисин беребиз. Муса мырза Кара Ой айылына суу киргизип берем деген ишти баштап жатканда чоң суммадагы акча каражатын карызга алып, кийин эл чогултуп бербей койгондо банкка насыяга жазылып карыздардан кутулууга туура келген экен. Азыркы тапта өзү дагы онкологиялык ооруга чалдыгып калгандыгына байланыштуу банктагы карызды кантип кутулам деп заманасы куурулуп турган кези. Бир айылдын эли бир адамга карыз болуп, бирок 3 жылдан бери бере албай чоюп жаткандыгын аким, айыл өкмөт, эл деле моюндайт. Ал Тургай кат түрүндө бир айдын ичинде карыздан кутула тургандыктарын дагы билдиришкен. 3 жылдан бери ичип жаткан суусунун карызын төлөбөй жаткан Кара Ой айылынын эли эми дагы болсо карызынан кутулат деген ишкердин тилеги бар.